Salam dostlar, байланышта Sancho Bey kanalı. Бүгін 2004-жылы чыгып ушул убакка чейин өзүнүн көрүүчүлөрүн жоготпогон, тарыхчылардын айтымында болгон окуя деп эсептелген Троя аттуу тасманы көрөбүз. Ойноштуктун айына миңдеген жылдардан бери аты далайга кеткен хандык түп тамыры менен жок болот. Анда эмесе окуяны башынан көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Элибизде уч качпа, уч качкандан кийин түшө качпа деген жакшы сөз бар. Бул сөз Россия жергесине акча табам деп иштөө үчүн барып калган кээ бир туугандарыбызга так эле туура келет экен. Анткени кээ бири барсам эле кыйратып жиберем деп жол кирени кетирип барып алып, ал жактагы аба ырайынын катаалдыгына же болбосо орус туугандардын мамилесине чыдай албай баса беришет. Ошондуктан бул айта турган маалыматыбыз мүнөзү катуу, -40 градуста дагы эч камырбай үй бүлөмдү багам деп иштеп жүргөн бир туугандарыбызга тиешелүү. Эгер сиз Москва жергесинен бизди көрүп жатып документиңизде кандайдыр бир маселе пайда болуп калса, биз төмөндөгү айта турган байланыш сандарды сөзсүз жазып алыңыз. Анткени кагаз ишиңизде кандай маселе болбосун тууганыбыз аны чечип берүүгө даяр. Жазууга даяр болуп калсаңыз +7 901 492 99 40. Биздин заманга чейинки 14-кылымдын аяктап калган учуру Грециянын аймагында Агамемнон ханынын алдындагы жоокерлер согушка аттанып, Фессалиялыктар менен согушка даярданып жатышкан. Анда хан Агамемнон Фессалиянын ханы Триоп менен бетме-бет жолугушуп, мен Греция аймагындагы уруу башчыларын жана ар кандай хандыктарды бириктирип жүрөм. Алардын бардыгын колго алып, менин башкаруумдун астында жашап калышты. Ошондуктан экөөбүз деле согушпай маселени эскиче чечели. Сен күчтүү жоокериңди чакыр, мен дагы чакырайын десе Триоп дароо макул болуп, буга Грис деп эле кыйкыра баштаса Чыпалак батырга ошон бирөөсү чыга келет. Анда Агамемнон Ахиллес деп кыйкырса, анысы жоокерлердин арасында жок болуп, жаш балдардын бирөөсү Ахиллести издеп жүрүнсө, анысы дагы деле уктап жатыптыр. Бир кезде Ахиллес ал жерге келгенден кийин Агамемнон ага жини келип кыйкыра баштаса, Ахиллес дагы жини келип анда өзүң уруш деп аркага кайтып, экинчиси Ахиллестин жанына келип, эми кичине сөзгө эле таарына бересиңби? Ушунча жоокерлер сенден үмүт кылып карап турат, эми иттик бизден кетти, капа болбой мушташып кой десе, Ахиллес кайрадан макулдугун берип, каршылашын чуркап барып эле бир сайы өлтүрүп салат. Кто ты, воин? Ахиллес. Биз ушул жерде Ахиллес Агамемнондун кол астындагы жоокер болгону менен ага баш ийбей, экөө бири-бирин аябай эле жаман көргөндүгүн түшүнөбүз. Мындан соң Спарта аймагындагы деңиздин жээгин көрөбүз. Ал жерде Спартанын ханы Менелай жанындагы олтурган аялы Елена менен Троядан келген ханзадалар Гектор менен Парисаны сыйлап жаткан. Көрсө Спарта менен Троя көп жылдардан бери бири-бири менен согушуп, аягында элдешүүгө келишип бири-бирин түштөндүрүүгө чакырып сыйлап жатышыптыр. Биз ушул убакта Гектордун эниси Париса Еленаны башкача көз менен карап жаткандыгын байкайбыз. Көрсө бул экөөнүн ортосунда бир жумадан бери туура эмес иштер болуп, Елена Спартанын ханынын аялы болгонуна карабай эле экөөнүн ортосунда ойноштук болуп жатыптыр. Анда Елена Парисага, эми сен кетип калсаң, мен бул жакта жалгыз калат экенмин. Мен сени аябай жакшы көрөт экенмин десе, Париса аны таштагысы келбей, сен дагы мени менен кет деп эле экөө бир нерсеге камына баштагандыгын көрөбүз. Ошентип эртеси күнү Троялык ханзадалар кемесине чыгып алып үйүнө жөнөшүп, бир кезде Париса агасы Гектордун жанына келип, сиз мени жакшы көрөсүзбү? Мени душмандардан сактайсызбы? Мен сизге бир нерсе көрсөтөйүнчү деп эле Еленаны көрсөтөт. Анда Гектор жини келип, сен биздин өлкөбүздүн тынчтыгын ушул бир аялга алмаштырдыңбы? Ойлонуп иш кылбайсыңбы? Ушул кантип болсун деп кайрадан Спартага жөнөгөнгө аракет кылып, иниси болбой эле, эгер сен Еленаны кайтарып берсең, мен дагы аны менен Спартага кетемин. Мени алар өлтүрүп коюшу мүмкүн, бирок мен сүйүүмдү кечпеймин деп эле агасына догуруна баштап, Гектор башка аргасы жок андан ары Трояга кеткенге туура келет. Бул убакта Спартанын ханы Менелай дагы окуянын кандай болгондугун түшүнүп калган эле. Ал дароо эле Микен деген жерге барып, биз буга чейин көргөн хан Агамемнонго жолугуп, мен сени менен ушул убакка чейин жанга жан согушуп келдим. Эми сенин дагы мага жардамың керек. Биз Трояга кол салышыбыз керек. Мен өзүмдүн уятым үчүн аларды жок кылууга даярмын десе, Агамемнон дароо эле ага кошулганга макулдугун берип, Трояга кол салууну кеңешчиси менен сүйлөшө баштайт. Агамемнондун кеңешчиси Нестор Трояны ушул убакка чейин эч ким ала элек. Ал жердин ханзадасы Гекторду аябай эле акылдуу деп угамын. Сен бастырып бара турган болсоң, жоокерлерди өтө көп санда алышың керек. Анан дагы Ахиллести ээрчитпесең болбойт десе, Агамемнон ойлонуп эле туруп калат. Биз мындан соң Фтия деген жерде Ахиллес өзүнө окшогон чачы узун бөлөсүн машыктырып жаткандыгын көрөбүз. Машыгып жаткан бөлөсүнүн аты Патрокл эле. Бир кезде машыгып жаткандардын жанына Итак аймагынын ханы Одиссея келип, Ахиллес Одиссеянын келген максатын түшүнүп эле, мен Агамемнон менен согушка барбаймын деп айтат. Анан да Троялыктар мага эч кандай душман эмес. Бир аялым башкара албаган неме үчүн согушка эмне үчүн бармак элем десе, Одиссея анын сөзүн бөлүп, сен Агамемнонго моюн сунууну каалабасаң, согушка мен үчүн бар. Анткени согушка сени менен барсам, менин жүрөгүм тынч жүрөт. Менин жоокерлерим дагы мен дагы жеңишке жетебиз деген толук ишенимде жүрөбүз десе, каарманыбыз ойлонуп калып, бир чечимге келиш үчүн апасы менен сүйлөшүүгө жөнөп калды. Биз ошентип Ахиллестин
апасы Фитильданы көрөбүз. Фитильданы элдер бакшы деп койчу, анткени ал көп нерсени алдын ала биле алчу экен. Ал баласы жанына келсе анын максатын дароо эле түшүнүп, эгер сен согушка барбай бул жакта кала турган болсоң, үйлөнүп бактылуу үй бүлө курасың. Бирок сен жана балдарың өлгөндөн кийин сенин атыңды эч ким эстебейт. А эгер Трояга каршы согушка бара турган болсоң, сен ал жактан келбей калышың толук ыктымал. Бирок эсиңде болсун, атын кылымдар бою тарыхта жазылып калат десе, каарман согушка барууну чечет. Бул убакта Трояга жетип келген ханзадаларды олимпиададан келген спортчулардай эле шан шөкөт менен тосуп алышып, Париас атасы Приамга Еленаны аялы катары тааныштырды. Бирок атасы деле Еленанын чындыгында ким экенин билет эле. Ошондуктан Гектор менен кеңешип эми бул жагын кандай кылабыз деп сүйлөшүп, болор иш болду, эми бул жагын Кудайдын айтканын көрөбүз. Еленаны артка кайтарбайбыз деп Гектордун кайтарал деген сөзүнө атасы дагы баш ийбей коет. Ошентип күндөрдүн биринде Гектор кичинекей баласын эркелетип аялы менен отурган кезде, ал жерде коңгуроо кагылып эле деңизден миңдеген кемелердин келе жаткандыгын көрөбүз. Көрсө Агамемнон Грецияны толугу менен эле Трояга каршы согушка алып келе жатыптыр. Анда Ахиллес өзүнүн кемесиндеги жоокерлери менен Агамемнондун сөзүн деле укпай, эң биринчи жээкке жетип кичине эле жоокерлери менен троялыктарга каршы согуша баштайт. Муну көргөн кээ бир Грециялык аскер башчылар анын артынан жөнөсө, кээ бири Ахиллестин чечими шылыңда бул неме өлүмгө бардат го деп эле алыстан карап турушту. Биз ушул жерде Ахиллестин чындап эле күчтүү жоокер экендигине күбө болобуз. Ал алдынан канча жоокер чыкса дагы эч эле тайманбай алардын бардыгы менен мушташып, бул убакта анын тарапташтарынан Аякс деген аскер башчы дагы жоокерлери менен жетип келип калат. Ошентип алар деңиздин жээгиндеги чиркөөлөрдүн бирин толугу менен басып алышат. Бул чиркөөнү Аполлон чиркөөсү деп коюшчу. Көрсө троялыктар күндүн кудайы деп Аполлонго сыйынышат экен. Анда Ахиллес Аполлондун эстелигинин башын кесе чаап, бул убакта Гектор атчан жоокерлери менен ал жерге жетип келип калат. Анда Ахиллестин жоокерлери чиркөөнүн ичинен аларды буктурмак алышып, келгендердин бардыгы өлүп, Гектор жалгыз эле тирүү калды. Ошентип ал Ахиллес менен бетме бет келген кезде дагы аны менен Ахиллес мушташпай коет. Ал Гекторго кайрылып, бул жерде экөөбүздү эч ким көрбөй эле турат. Мен сени көпчүлүктүн көз алдында өлтүрүшүм керек. Сен азыр бара берсең болот деп эле кетирип жиберди. Сыягы бул Ахиллес деле биздин кээ бир жылдыздарыбызга окшоп хайп үчүн гана аракет кылат окшойт. Ошентип буга чейин эч ким албаган Троянын жээгин гректер келип эле алып майрамдап башташып, чиркөөдө туткунга түшкөн кыздардын бирин Ахиллеске алып келе берет. Бул кыздын аты Брисаида, ал Гектордун бир тууган карындашы болчу. Анда Ахиллес кыздын ким экенин дароо эле таанып, сен эч нерседен коркпой эле кой. Менин жанымды сага эч ким тийише албайт деп андан соң Агамемнондун чакыруусу менен кетип, ал барса Агамемнон бул жеңишке өзү жеткендей эле сыймыктана баштаптыр. Каарманыбызды көргөн Агамемнон ордунан тура калып, сен тарыхта каламын деп ойлоп жатат окшойсуң. Бирок тарыхта хандар гана калат, жоокерлер эч качан калбайт. Бүгүнкү жеңиш менин жеңишим, жакында Троянын өзүндө каламын. Сага эч нерсе калтырбаймын деп жада калса жанагы кызды да алып келип, бул Брисаида мындан кийин менин кулум болот деп айтат. Анда Ахиллес Агамемнонго, мен сага азыр каршы чыга албаймын, бирок бир күн болбосо бир күн менин колуман өлөсүн деп ал жерден кетет. Бул убакта троялыктар эми кандай кыймыл кылабыз деп бир чечимге келе албай жатышкан. Бир кезде эле Париас ордунан туруп, эч кандай согуш болбойт. Мен эртең менен Еленаны талашып жаткан Менелайды беттешке чакырам. Кимибиз жеңсек Елена ошону куулат, жеңилген адам ошол жерде өлүш керек деп айтып, башкалары дагы ал нерсеге макул болуп, атасы Париаска өзүнүн кылычын белек кылат. Ошентип эртеси күнү Троянын жоокерлери дубал алдында душмандарын күтүшүп, бир кезде 50 миңдей жоокерлер менен гректер келгенде алардын санын көрүп ооздор ачылып калды. Ошентип келишим боюнча Париас менен Менелайдын ортосунда беттеш башталат. Париас өзү жаш болгону менен такыр эле мушташа албайт экен. Менелай ага оңойлуу үстөмдүк кылып кылыч менен калканын ыргытып жиберип, өлтүрөйүн деп калган кезде эле Париас агасынын бутуна барып жабышты. Бул нерсени карап турган Гектор чыдабай кетип, Менелайды өзү өлтүрүп салып, келишим бузулду, буларды жок кылышыбыз керек деп эле Агамемнон адамдарына согушууну буйруйт. Бул убакта Ахиллес адамдар менен согушка катышпай, бөлөсү Патрокол болуп бир четте карап турушкан. Анда гректердин жоокерлери Троя дубалына өтө жакын келип алып, ал жактан жаачандар чыгып, окторду жамгырда жаадырып эле грек жоокерлери биринин артынан бири өлө баштайт. Анда Одиссея Агамемнонго келип, биз чегинбесек бул беттеште жеңилип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан жоокерлерге буйрук бериңиз деп Агамемнон жоокерлерге кыйкырып, көпчүлүк биз жеңип алабыз деп ойдо келген гректер аркага чегинүүгө туура келет. Гектор ал жердеги грек аскер башчыларынын бири Аяксты өлтүргөнгө жетишип, троялык жоокерлер чегингендерди куулап бара жаткан жерден Гектор аларды токтотуп калат. Анткени гректердин дагы жаачандары аткылап жибериши толук ыктымал эле. Ошентип кечинде катуу беттеш токтоп, ар тарап өзүнүн өлгөн жоокерлерин алып кетишип, аларды акыркы сапарга узатып эле өрттөй башташты. Ошентип гректер ызышууга түшүп, эмне болуп жаткандыгын түшүнүшпөй бир кезде Одиссея сөз баштап, Агамемнонго тиш кайрап, сен Ахиллес менен урушпай эле турсаң болбой беле? Анын жоктугунан биз беттештерден жеңилип жатабыз. Ал жөн эле жоокер болгону менен чындыгында өтө күчтүү согушкер. Мен ага дагы бир жолу барып сен атыңдан кечирим сурайын деп жөнөп кетет. Биз бул убакта жанагы Гектордун карындашы
согуш Брисаиданын Агамемнон жоокерлерге берип салгандыгын көрөбүз. Анда алар кыз менен эс алабыз деп өздөрүнө ырастап жаткан кезде ал жерге Ахиллес келип калып, жоокерлерди уртукмок калып эле кызды өзү менен кошо алып кетип калды. Ал кызга жакшы сөздөрүн айтып, өзүнүн мыкты кулк мүнөзүн көрсөтүп, кыскасы кыз өзүнө аябай жагып калгандыгын билдире баштайт. Ошентип алар уктагандан кийин Брисаида Ахиллестин мойнуна бычак такап, Ахиллес ойгонуп бычакты көрүп деле эч нерседен корккон жок. Ошентип ал дагы эр жүрөктүүлүгү менен кыздын жүрөгүн ээлеп алды байтор. Экөөнүн ортосунда бири-бирине болгон сүйүү башталат. Эртеси күнү Одиссея Ахиллеске келип, сен канчалаган гректердин өлүп жаткандыгын көрүп турасың. Эмнеге биз менен согушка баруудан баш тартасың десе, Ахиллес ага жооп берип, мен хандардын арасынан бир гана сени сыйлаймын. Агамемнон болсо өтө эки жүздүү неме, мен анын артынан ээрчигим келбейт. Эртең кемелерибизге олтуруп алып кайрадан кетебиз десе, муну уккан бөлөсү Патрокл, мен бул жака келип бир дагы беттешке катышкан жокмун. Ушинтип эле кайра кетип калабызбы деп жиндене баштайт. Ошентип түн кирип таң атып калган учурда троялыктар жээктеги гректерге кол сала башташып, күйгүзүлгөн чөптөрдү тоголотушуп, гректердин такыр эле шаштысын алышат. Бир кезде эле Ахиллес адамдар менен чургап келе жаткандыгын байкап, гректер аябай кубанып, муну көргөн Одиссея дагы көргөн көзүнө ишенбей калат. Ошентип эки тарап бири-бири менен согуша баштап, бир кезде Ахиллес менен Гектор бетме-бет келип, Гектор Ахиллести эч кандай кыйынчылыгы жок эле жеңип салды. Көрсө ал эч кандай Ахиллес эмес эле анын бөлөсү Патрокл экен. Ахиллес өлүп калдыбы деп чочулаган гректер бир кезде өзүнө келет. Ошентип бул окуядан кийин эки тарап согуштан тыныгып алалы деп ал жерден кетишти. Ошентип Ахиллестин адамдары анын жанына келип соок кабарын айтышып, биз согушка сенин артыңдан аттандык деп ойлодук эле. Патрокл сенин кийимдериңди жана сенин кылычыңды алып алыптыр. Анын кыймылы дагы сага окшош болгондуктан биз сенин артыңдан кетип жатабыз деп согушка аттанып, бирок ал өзү Гектордун колунан көз жумду деп айтат. Анда жалгыз тууганын жоготкон Ахиллестин көзүнөн жаш тегеренип эмне кылышын билбей, кечинде Патроклдун денесин өрттөп жатканда Агамемнондун кубана баштагандыгын көрөбүз. Анткени Ахиллес эми согушка толугу менен катышаарын ал күтүп жаткан. Бул убакта Гектор аялына жертөлөдөгү өтмөктү көрсөтүп, эгер гректер биздин дубалдан кире турган болсо бардыгыбызды жок кылышы мүмкүн. Ошондуктан бул жака кантип келишти эстеп калганың. Баламды алып алып качышыңар керек деп өзү согушту кийимдерин кие баштагандыгын көрөбүз. Анткени ал Ахиллес эртелүүгө өч алганы келерин түшүнүп жаткан. Айткандай эле Ахиллес таң саарда Гектордон өч алганы жалгыз келиптир. Ал кыйкырынып Гекторду чакыра баштап, бул нерсеге бардыгы күбө болушуп, Гектор инисине окшоп качып кетпей үй бүлөсү менен коштошуп, эгер беттеште жеңбей калсам бардыгыңарды жакшы көрөм деген сөзүн айтып, чолок шымын кийип алып эле Ахиллес менен мушташканы чыгат. Ошентип эки жоокердин ортосунда аябагандай катуу мушташ башталып, бул нерсени троялыктар дубалдын үстүндө түз эфирде көрүп турушкан. Экөөнүн мушташып көпкө узап бири-бирине соккуларды өткөрүшүп, бирок Ахиллес Монарбекке окшогон такыр эле чарчабаган неме-экен. Ал акыр аягы үстөмдүк кылып Гекторду үй бүлөсүнүн көзүнчө эле өлтүрүп салды. Ал аз келгенсип Гектордун өлгөн денесин арабасына байлап алып сүйрөп жөнөп, өзү жашаган журттун жанына барып асып салат. Ахиллестин кайтып келгенин көргөн Брисаида агасынан айрылганын түшүнүп эле ыйлай баштады. Ошентип түн дагы кирип, бир кезде Ахиллестин журтуна бир бейтааныш адам кирип, Ахиллестин жанына тизелей чөгүп анын колун өпкүлөй баштайт. Бул биз билгендей Гектордун атасы Приам болчу. Көрсө ал гректердин арасына жашыруун кирип атайын Ахиллеске жолукканы келиптир. Приам бул күн мен үчүн эң оор күндөрдүн бири болду деп айтып, баласынын денесин берүүнү суранат. Анткени менин балам баатырларча жашап, баатырларча өлдү. Аны көмгөндө дагы баатырларга тете көмүшүбүз керек деп Ахиллеске түшүндүрөт. Сен менин бул жашоого болгон үмүтүмдү толугу менен жок кылдың. Жок дегенде баламдын денесин адамча көмөйүн десе, аксакалдын эр жүрөктүүлүгүнө таң калган Ахиллес, мен сизге бардыгын ырастап берем деп денени чүпүрөккө уруп арабага салып берет. Приам бир кезде ал жерден кызын көрүп, биз сени өлүп калды окшойт деп ойлодук эле деп аны кучактап жатса, Ахиллес кызга дагы эми сен кете берсең болот. Сен толугу менен бошсуң деп уруксатын берип, биз 12 күн силер менен элдешүү жарыялайбыз. Баатырды тынчыраак акыркы сапарга узатып алгыла деп убадасын берип, бул убакта Агамемнон адамдары менен Троянын ичине кандай киребиз деп сүйлөшүп жатышкан. Бир күнү жоокерлердин бири ат жасап жатса, муну көргөн Одиссеянын оюна бир нерсе келет. Ал дароо эле оюн Агамемнонго жеткирип, алар такталарды чогултуп жатканына күбө болобуз. Троялыктар Гекторду акыркы сапарга узатышып арадан 12 күн өтүп, алардын бири гректер жөнүндө кабар жеткиришип, жээкке келип эч кимди таппай калышат. Болгону ар кайсы жерде чума оорусунан өлгөн денелер жатыптыр. Анан дагы жыгачтан жасалган өтө бир чоң атты көрүшөт. Анда Приямдын кеңешчилери бул гректерге келген кудайдын жазасы болду окшойт. Аларга чума оорусун жөнөтсө бул жерден качып кеткенге жетишишиптир. Бул ат болсо алардан бизге калган белек болсун деп эле өздөрүнүн хандыгына алып кирип алышат. Бирок бул ой троялыктардын арасынан Париаска такыр жакпай, аны өрттөп жибериш керек десе, атасы такыр эле укпай койду. Биз ошентип түн бир убакта жанагы аттын ичинен Ахиллес баш болгон гректердин түшө баштагандыгын көрөбүз. Алар дароо эле көчөдөгү күзөтчүлөрдү өлтүрүп, Троя хандыгынын эшигин ачышып, от менен белги берип алыста жашырынып калган гректерди чакыра башташат.
Ошентип грек жоокерлери Трояга кирип келип алдынан чыккан эркек аялын карабай өлтүрүп, бар жоктун бардыгын өрткө булап Алина чөрөнү кыйрата баштады. Кылымдар бою эч кимге багынбаган Троя хандыгы өрткө капталып, муну көрүп турган Приам көзүнө жаш ала баштайт. Бул убакта Ахиллес жакшы көргөн Брисеиданы издеп жөнөгөн. Гектардын аялы ал көргөзгөн жол менен башкаларды алып алып качып жөнөп, Париас болсо качуудан баш тартып ал дагы карындашы Брисеида менен атасын издеп жөнөйт. Бирок бул убакта Троянын ханы Приамды Агамемнон келип өлтүрүп салып, андан соң сыйыны олтурган Брисеиданы таап алат. Ал кызды коркутуп, сен эми өмүр бою менин кулум болосуң деп жаткан кезде эле кызага бычагын сайып, Агамемнондун дагы ошол жерде ажалы жетет. Бир кезде Ахиллес ал жерге жетип келип, жоокерлерден Брисеиданы куткарып, мен сени бул жерден алып кетем деп жаткан кезде Париас ал жерге жаас менен келип эле Ахиллестин согунчогун атат. Анда Брисея агасына кыйкырып, Ахиллести атпаңыз дегенине карабай эле жаа менен кайра аткыла баштап, Ахиллес Брисеяга жакшы көргөндүгүн айтып, сен эми бул жерден кеткениң деп буйругун берет. Ошентип Париас карындашын алып кетип, Ахиллес дагы ал жерде жан бергендигин көрөбүз. Беттеш аяктап эртеси күнү Одиссея Ахиллести акыркы сапарга узатып, Гектор менен Ахиллестин аты өмүр бою өчпөйт деп айтат. Биз тасманын аягында эмне үчүн Ахиллести согунчогун аткандыгын түшүнөбүз. Уламыштарга таянсак, анын апасы өлбөс кылып сыйкырдуу сууга жуунуп жаткан кезде Ахиллести согунчогунан кармап алып жуунткан экен. Ошондуктан анын согунчогуна суу тийбей калыптыр. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, тарыхыбызды жакшы изилдеп келечегибизге ишеничтүү жол куралы.